Июнь окуясы боюнча иликтөө иштери жанданды. Өмүрбек Текебаев, Кеңешбек Дүйшөбаев жана Бектур Асанов башкы прокуратурага сурак берип чыгышты. Президентти шан шөкөт менен тосуп алган жалалабаттыктар окуяга байланыштуу кызматтык териштирүү жүргүзүлүүдө. Жаңы жогорку кеңеш 7-чи чакырылыштын алгачкы жыйыны качан болот? Кар качан жаайт? Жаңы жылдын аба ырайына карата божомол. Саламатсыздарбы, назарыңыздарда күн жүрүш маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы, студияда Акылай Акыналиева. 2010 жылдагы июнь окуясы боюнча Өмүрбек Текебаев, Кеңешбек Дүйшөбаев жана Бектур Асанов башкы прокуратурага сурак берип чыгышты. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары өздүк булактарына таянып жазышууда. Ага ылайык башкы прокуратура июнь окуясы боюнча иликтөө иштерин жандандырган жана алдыда дагы сурак берчү адамдар бар. Маалыматты башкы прокуратура тастыктады. Белгилей кетсек, парламенттик шайлоодон кийин президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев июнь окуясы дача суу конушуна учактын кыйрашы, Аврора пансионатынын аймагынан кыймылсыз мүлктү улутташтыруудан чыгаруу сыяктуу кылмыш иштер боюнча тергөө уланып жатканын жакында коомчулукка маалым болорун билдирген болчу. Аврора пансионатынын аймагынан кыймылсыз мүлктү улутташтыруудан чыгаруу 2017 жылы Манас аэропортунун жанындагы дача суу конушуна учактын кулашы жана 2010 жылдагы июнь окуяларына байланыштуу иштерди кайра иликтөөнү президент укук коргоо органдарына тапшырган эле. Кумтөр иши боюнча суралып жаткан Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев Москвага учуп кетти. Бул тууралуу анын санаалашы Бекболот Талгарбеков билдирди. Анын айтымында сурак негизинен 2003 жылдагы келишим боюнча жүргөн. Аскар Акаевка кылмыш иши козголгон эмес, болгону териштирүү жүргөн. Анын жүрүшүндө Кумтөрдөн 1 тыйын жебегени жана Центрада 1 дагы акциясы жок экени тастыкталды. Сурак негизинен 2003 жылдагы келишим боюнча жүргөн. Тергөөнүн жүрүшүндө Центра сатып алган 3 башка кендин активи 5% жогору бааланып калганы белгилүү болду. Аскар Акаев ошону жакшылап карап койбогон үчүн элден кечирим сурады, деди Талгарбеков. Акаев Кыргызстанга 14 декабрда Кумтөр иши боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде тергөөгө көрсөтмө берүү үчүн келген. Президенттик администрация мамлекет башчы Садыр Жапаровдун Жалал-Абад облусуна сапары учурунда Барпы айылында мугалим, медицина кызматкерлери жол боюнда тизилип тосуп алган окуя боюнча комментарий берди. Президенттин басма сөз катчысынын айтымында Жапаров бул сыяктуу демилгелерге каршы. Жалал-Абад облусундагы окуяга байланыштуу бардык жагдайларды аныктоо үчүн анын ичинде жергиликтүү тургундарды мажбурлоо болгон болбогону боюнча да кызматтык териштирүү жүргүзүлүүдө деп жазылган Султанбаев тараткан билдирүү. Буга чейин интернетте Жалал-Абад облусунун Барпы айылында эл президенттик кортежди тосуп алуу үчүн жол боюна тизилип турган видео тараган. Жергиликтүү тургундардын айтымында жол боюна мугалимдер, жергиликтүү ФАПтын кызматкерлери жана башка бюджеттик кызматкерлер тизилип чыгышкан. Ал арада Сузак районунун Барпы айылында президенттин кортежи өтүп бара жатканда тургундар желек көтөрүп турганы боюнча сын айткандарга айыл аксакалдары жооп кайтарышты. Бул тууралуу видео Facebook социалдык тармагына жарыяланды. Анда аксакалдар эл өзү президентти сыйлаган үчүн чын көңүлдөн жол жээгине чыгышканын айтып, жумурткадан кыр издебөөгө чакырган. Ошондой эле аксакалдар президент Садыр Жапаровдун жасап жаткан иштерине оң бааларын беришкен. Өткөн айдын акыркы жекшембисинде өткөрүлгөн жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо мурункуларга салыштырмалуу акыйкат калыс өттү деп коомдук уюмдар жарандык коом өздөрүнүн жүргүзгөн мониторингине жараша жыйынтыктарын билдиришүүдө. Евразиялык муун коомдук фонду президенттин алдындагы коррупцияга каршы ишкерлик кеңеши менен биргеликте бүгүн шайлоонун өтүүсүнө карата өздөрүнүн баасын беришти. Алардын көз карашы кийинки сюжетте.
Өткөн айдын аягында өткөрүлгөн жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого чет өлкөлүк уюмдар, эл аралык бирикмелери менен кошо жергиликтүү көз карандысыз уюмдар, жарандык коомда байкоо салып турушкан. Шайлоонун жыйынтыктары чыгары менен добуш берүүнүн жүрүшү тууралуу сырттан келген өкүлдөр дароо эле өз чечимдерин беришип, жыйынтыктарын чыгарышкан. Ал эми өлкөдөгү көз карандысыз уюмдар, бирикмелерде өздөрүнүн калыс бейтарап ойлорун айтышып, өнөктүктүн жыйынтыктары тууралуу чечимдерин жарыялашууда. Евразиялык муун аталышында коомдук фонду коррупцияга каршы ишкерлер кеңеши менен биргеликте 28 ноябрь күнү шайлоо тилкелеринде болушуп, мониторинг жүргүзүшкөнүн айтып чыгышты. Айтымдарында добуш берүүгө болгон элдин агымы мурункуга караганда азыраак болгону менен салыштырмалуу калыс таза өттү деп баалашыптыр. Анын жөндүү себептери, мисалдары бар. Бул жолку шайлоонун өтүшүнө өтө чоң көңүл буруулар болду десек болот. Өнөктүктүн жүрүшүнө мониторинг жүргүзгөндөр, кызыккандар да көп болду. Президент ачык, таза өтүшү керек деп талап коюлгандай эле дээрлик акыйкат өттү. Албетте мурунку шайлоолорго салыштырмалуу. Добуш сатып алуулар тууралуу түшкөн маалыматтар дароо териштирилип, фактылар катталып жатты. Ал эми Бишкектин 2 районунда баарына каршы добуш берүүнүн басымдуулугун эле элдин эркин тандоосу деп билсек болот. Анткени татыктуу талапкер жок болгондуктан эл каалаганга добуш бере алды. Эгер бул округдарда добуш сатып алуу же админ ресурс болгондо бирөөсү тандалмак. Элдин тандоосуна шарт түзүүнү, ар кандай терс жолдорду коопсуздук кеңеши да тыкыр көзөмөлгө алып турганы акыйкат шайлоого жол ачты десек болот. Бул өнөктүккө 2000ден ашык волонтерлор иштеди деген президенттин алдындагы коррупцияга каршы ишкерлик кеңеши да өлкөбүздүн ар намысы жана абийири деген платформа түзүп, аны ишке ашыруу үчүн көптөгөн аракеттер жасаптыр. Алар ар бир жарандын добушу өлкө тагдыры үчүн маанилүү экендигин түшүндүрүү, маалымат менен камсыздоону колго алышкандыктарын билдиришти. Азбы көп байтор добуш берүүчүлөр чын дили менен өлкөнүн өнүгүүсү үчүн шайлоого катышты. Эки фактор шайлоонун тынч өтүүсүнө салым кошсо, анын бири добуш сатып алууга, админ ресурска каршы туруу жана түшкөн арыздар менен ыкчам иштөө болсо, экинчиси жаңы кабыл алынган мыйзамдын элге жеткиликтүүлүгү. Албетте шайлоо күнү арыздар түшүп атты. Көпчүлүгү фейк кабарлар экен. 28 ноябрдын астында кечинде бизге түштү да бир жерден ушу продукты анан деген акча таратып атат депчи. Анан биз МВД менен барып текшерсек, аякта чын эле бул фейковый информация экен. Фейк түшүп атты көп эле, чынын айтса, могул жерде акча таратып атат дейт. Бирок аты жөнүн айтпайт, кайсы жерде болуп атканын айтпайт, жөн эле ушундай звоноктор болуп атты. Бирок чын эле түшкөн ошондой арыздарды биз текшерип аттык. Анткени менен Боршайком өкүлдөрү 15 декабрда шайлоонун жыйынтыгын расмий жарыялап, мыйзамга ылайык милдеттерин аркалап келе жаткандыктарын айтышат. Эми депутат болуп катталгандар арыз жазышса, мандаты менен төш белгилерин алышып, жаңы жылга чейин ишин баштап калуусу керек. Мыйзамга ылайык алар болсо жана арыздарын жазыш керек болчу. Кимдин ошол кесиби депутаттыкка туура келбейт, ошолор арызын жазып, жумушун бошотуп туруп, анан кийин арыз менен бизге кайрыш керек болчу. Биз 3 күн ошону күтүшүбүз керек. 3 күндөн кийин биз аларды каттоо кылабыз деп. Азыркы күнү ошол кагаздардын баары тең бизге, тийиштүү кагаздардын баары тең, арыздардын баары тең бизге түшүп атат. Бүгүн эртең биз ошолор боюнча мандаттарды даярдап туруп, төш белгилерин ошо беребиз. БШК өкүлүнүн маалыматы боюнча Чүйүк Эмин округундагы талапкер тууралуу маселе азыр токтоп турат. Анткени Боршайкомдун үстүнөн жазылган арыз териштирилип бүткөн соң бир жактуу чечим чыгат. Ал эми жыйынга катышкан партия өкүлдөрү, жарандык коом жана көз карандысыз уюмдар шайлоонун өтүшү, андагы мүчүлүштүктөр, тилкелердеги кемчиликтер тууралуу өз пикирлерин айтып талкуулашты. Шекер Сатыбалдиев, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ. Жаңы шайланган депутаттар ушул бейшемби 23 декабрда ант берип, 7-чи чакырылыштын алгачкы жыйыны өтөт. Бул тууралуу Жогорку кеңештин аппаратынан кабарлашты. Мыйзам боюнча шайлоонун жыйынтыгы расмий жарыялангандан кийин 2 жуманын ичинде биринчи жыйын өтүшү керек. Борбордук шайлоо комиссиясы 15 декабрь күнү жыйынтык чыгарган. Ал эми БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бекматов шайланган депутаттарга жакынкы күндөрү мандат берүү күтүлүп жатканын айтты. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өткөн жыйынтыкка ылайык парламентке 90 адамдын ордуна 87 киши депутат болуп келет. Себеби бир мандаттуу 2 шайлоо округунда баарына каршы деген графа көп добуш алган. Бул аймактарда кайрадан шайлоо өткөрүлөт. Президент Садыр Жапаров бүгүн 20 декабрда улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин күнү менен куттуктады. Анда мамлекет башчы чекистердин ишмердүүлүгү мамлекеттик жана коомдук турмуштун ажырагыс бир бөлүгү экенин белгилеген. Ошондой эле ал улуттук коопсуздуктун деңгээлин жогорулатуу, экономиканы алга жылдыруу үчүн жагымдуу шарттарды түзөрүн айткан. Бул жаатта коюлган милдеттерге жетишүү үчүн атайын кызматкерлер билимин, тажрыйбасын, кесиптик чеберчилигин жогорулатуу боюнча талбай
иштеши керек. Анткени ары түйшүктүү, ары сыймыктуу кызматыңыздарды мыкты аткарууңуздарга жекеле жарандардын коопсуздугу гана эмес, бүтүндөй өлкөнүн бейкуттугу көз каранды. Мына ушундан улам өз кесибине жоопкер, абийирдүү, атуулдук сезими артык, өз ишинин мыкты адистери гана кызмат өтөйт деп белгиледи мамлекет башчы. Соңунда президент улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлерине жана ардагерлерине бекем ден соолук, майтарылгыс эрк каалап, мекендин жыргалчылыгы үчүн кызмат кылууга чакырды. Кара кече кенинде бир апталык тыныгуудан кийин бүгүндөн баштап көмүр казылып жүктөлө баштады. Бул тууралуу Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда жүктөлгөн көмүр Бишкекке 22 декабрда келет. Аталган ишкана тазалоо иштери жүрүп жатканына байланыштуу 15 декабрдан баштап көмүр казуу токтотулганын маалымдаган болчу. Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр үзгүлтүксүз жеткирилери айтылган 12 октябрда. Министрлер кабинети 3 айга көмүрдүн наркы мамлекеттик жөнгө салууну киргизген. Бирок бааны туруктуу кармоого мүмкүн болбой жатат. 18 ноябрга карата көмүрдүн орточо баасы тоннасына 5706 сомду түзүп, бир айда 10,1% кымбаттаганы айтылган. Кыргызстанда 20 декабрга карата тажылуу вирус дагы 23 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Аймактар боюнча алганда Бишкек шаарында 19, Ош шаарында 1, Жалал Абад облусунда 2, Баткен облусунда 1 адамдан илдет табылган. Ал эми бир суткада 29 адам оорудан сакайып чыкты, бир бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда тажылуу вирустан 301 бейтап, амбулатордук түрдө 338 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 184.218 адам тажылуу вирус жуктурган. Алардын ичинен 179.311 киши айыгып чыкса, 2784 адам каза болду. Өлкөдө 6-15 декабр аралыгында калкка акысыз консультациялык укуктук жардам көрсөтүү декадасы өттү. Анда жалпы 6579 жаранга укуктук жардам көрсөтүлдү. Көмөк сураган жарандар мурас, жер жана үй бүлөлүк маселелер боюнча көп кайрылышкан. Юридикалык жардам берүү борборлоруна Бишкек жана Чүй боюнча 1500дөн ашык, Ошто 2000ден ашык, Жалал Абадта 1200, Таласта 640, Кысы Көлдө 304, Нарында 490, Баткен боюнча 250 адам кайрылган. Калкка акысыз консультациялык укуктук жардам көрсөтүү декадасында мамлекет жеке адвокаттар менен келишим түзүп иш алып барды. Министрликтин сырткары, министрликтин алдындагы кызматтар, аймактык башкармалыктар, мамлекеттик нотариустар, акысыз кеңеш берүү борборлору, 34 кеңеш берүү борборлору, жогорку окуу жайлар, адвокатура жана адвокаттардын катышуусу менен өтүп, кеңири мына сиздердин жардамыңыздар менен жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен күндү күн сайын аймакта болгон аймактык жалпыга маалымдоо каражаттары чагылдыруу менен республикалык жалпыга маалымдоо каражаттардын чагылдыруусу менен күнүмдүк иштерди көрсөтүү менен алек болуп аттык. Негизинен жалпысынан 6579 жаранга укуктук акысыз жардам берилди. Кыргызстанда биринчи жолу муфтият менен Куран Ордо дин уюму биргеликте кыз келиндер арасында Куран жарыш сынагын жарыялашты. Учурда жерлерде өткөрүлүп жаткан бул сынакка ар бир облустан тандоодон өткөн кыз келиндер үчүн республикалык турга жолдомо берилет. Муфтияттан кабарлашкандай, жарышка жалпысынан 7 облустан жана Бишкек, Ош шаарларынан тандоодон өткөндөр ушул жылдын 26 декабрында жыйынтыктоочу жарышка катышат. Жеңүүчүлөргө кызыктыруучу сыйлыктар жана алдыңкы 3 орунду алгандар Имам Саракси мечити демөөрчүлүк кылган умра сапарына жолдомо берилмекчи. Жарышка катышкандарга белгилүү карылар, диний окуу жайлардын мугалимдери калыстык кылмакчы. Негизги талап Куранды туура жана такалбай окуу кажет. Максаты ошол кыз келиндерибизди да Куран жаттоого, Куранга амал кылууга кызыктыруу. Мында эки түрдүү болот. Бирөөсү Курандын 15 пара жарымын жаттагандардын арасында конкурс болот. Кийинкиси Куранды толук 30 пара жаттагандардын арасында болот. Өзгөчөлүгү мында жаш чектелген эмес. Кайсыл жаш курактагы болбосун катышууга укуктуу.
Насирдин Исанов атындағы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин 30 жылдыгына карата окуу жайдын студенттер арасында дебат уюштурулду. Республикалык дебат борбору менен биргеликте уюштурулган иш-чарага 28 команда катышты. Өткөн жылкы пандемиянын кесепетинен студенттер онлайн режимде окушуп, билим сапаты төмөндөй түшкөн. Ал эми дебат сыяктуу окуу жайдын деңгээлинде уюштурулган ар кандай сынактар алардын окууга болгон шыгын ойготуп, жан дүйнөсүнө жаңы нерселерди сиңирет дешет уюштуруучулар. Дебатка катышкан командалардын жарышы тууралуу кийинки материалда. Эне тилде уюштурулган дебатта Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин институттары арасындагы тайпалар жарышты. 28 команданын арасындагы мелдеш ары кызыктуу, ары шаңдуу болду. Студенттер ар бир тапшырма боюнча талантын көрсөтүшүп, номерлерди жогорку деңгээлде аткарышты. Окуу жайдын 30 жылдыгына арналган иш-чара республикалык дебат борбору менен биргеликте уюштурулган. Социология, курулуш, миграция жана коомдук мамилелер боюнча 4 багытта өткөрүлгөн дебатта негизинен келечек муундун ой жүгүртүүсүн оңдоо, өлкөнүн келечеги тууралуу маселе камтылган. Социология, миграция, жана курулуш жана коомдук мамилелерди кантип өнүктүрөбүз, Кыргызстанда кантип ушул жакшы нерселерге, жаштарга таасир берип, биздин келечек ушу жаштар болгонго байланышып, жаштардын ой жүгүртүүсүн, ушул бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын келечеги үчүн кантип тарбия жүргүзүш керек, кантип ой жүгүртүш керек, кантип оңдош керек. Жыл сайын өткөрүлүп турчу иш-чара студенттердин окууга болгон шыгынды ойготот. Дебатка катышкан ар бир команда жакшы даярдыктарын көрүшкөндүктөрүн айтышат. Мындай иш-чара болочокто кесип ээлеринин өнүгүүсүнө жакшы таасир берет. Биз буга негизде КГУ университетинин арасында көптөгөн убакыт бою даярданып келатабыз. Негизи ушу дебат тармагында кыргыз тилдүү дебат коомчулугу боюнча азыркы болуп жаткан иш-чара аябай чоң мааниге болот да. Себеби дегенде жаңы келген дебатчылар, дебатка жаңы кошулуп, дебаттын даамын татып аткан дебатчылардын эң биринчи кубогу эсептелет да. Ошон үчүн бул аябай чоң мааниге. Ошондуктан биз ушул КГУ университети менен көптөн бери даярданып жүрөбүз деген. Мы проводим Мен бүгүнкү дебат студенттердин билим тажрыйбасына да пайдалуу болот деп ойлойм. Алар мындай сынактардан көп нерселерди үйрөнүп, сабакка эле эмес, негизги жашоого да пайдалуу жаңылыктарды алышат. Окуу жайга жаңы келген студенттер катышууда. Дебат студенттердин ойлоп тапкычтыгын, шык жөндөмүн жакшыртып, сөз байлыгын жогорулашына да натыйжа берет. Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин жаштар борборунун жетекчиси былтыркы пандемия биздин билим сапатка да өз кедергисин тийгизди дейт. Себеби 1 жыл онлайн билим алышып, окуу жайга келген студенттер жогорку билим жөнүндө жакшы түшүнбөй деле калышты. Бул иш-чаралардын рухий деңгээлин жогорулашына, жаңы нерселерди үйрөнүүсүнө өбөлгө болот дейт. Студенттер өздөрүнүн кесибине ылайык коюлган темага карата ар кандай нерселерди билүүгө шарт түзүлдү. Дебаттын темалары курулуш, жаңы конуштар жана коомдук мамилелер болот, социология жөнүндө болот. Бул темаларды биздин республикалык дебаттык борбору өздөрү программаларын түзүп келишкен. Өзүнүн жеке оюну, өзүнүн жеке пикирине толук билдирип, бүгүнкү турнир жакшы бир максатты көргөзөт деген ойдо турабыз. Албетте бардык катышуучуларга ийгилик каалайбыз. Уюштуруучулардын айтымында дебатта берилген суроолорго жараша талкуулар, тапкычтык аракети да бааланат. Жеңүүчүлөр албетте куру кол калбайт. Талапты так аткарган командалар үчүн демөөрчүлөр тараптан кызыктыруучу сыйлыктар, ар кандай белектер берилет. Шекер Сатыбалдиев, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ. Кыргыз гидромет агенттиги маалымдагандай 26 декабрдан тарта өлкө аймагында кар жаашы күтүлүүдө. 20 жана 22 декабрда көпчүлүк аймактарда батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, 15-20 метрге чейин жетет. Тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот. Ал эми жаңы жылда аба ырайы кандай болот? Темага кабарчыбыз Тазагүл Эмилбекова токтолот. Кыргыз гидромет агенттиги ушул аптага карата аба ырайынын болжолу тууралуу маалымат таратты. Ага ылайык тоолуу райондордо жолдор тоңгок тайгалак болот. Көпчүлүк аймактарда батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, 20 жана 22 декабрда 15-20 метрге жетет. Апта соңунда жана кийинки жуманын башында тагыраагы 26-27 декабрда айрым райондордо жаан кар жаашы күтүлүүдө. 26 декабрдан баштап туруксуз аба ырайынын күтүлүшү ыктымалы бар. Бул 26 декабрдан баштап 27 жана 28 декабрларда Кыргызстан аймагында абанын температуралары төмөндөп, жана көпчүлүк аймактарда
кар жаашы күтүлүп жатат. Абанын температуралары түнкүсүн 0-дон төмөн болуп, 0-5-тен -7 градуска чейин суук болсо, күндүзгү температуралары дагы 0-го жакындап, 25 декабрда 0-дон 5 градуска чейин жылуу болсо, 26 жана 27 декабрларда 0 градустан төмөндөп, -3-төн -5 градуска чейин суук болушу ыктымалдары бар. Синоптиктер быйыл кыш мезгили былтыркы жылга салыштырмалуу жылуу болуп жатканын айтышат. Чыгыш календарын изилдөөчү, астрология илимдерин терең түшүнгөн коомдук ишмер Дастан Сарыгулов кыргыз эли көчмөн калк болгондуктан жыл санак аркылуу аба ырайына өзгөчө маани берип келгенин айтат. Сарыгулов чындыгында башка жылдарга салыштырмалуу кыш жылуу болуп жатканын ырастайт. Айтымында декабрдын акыркы декадасында аба ырайынын мындай болушу жаз айларында дыйкандарга зыян алып келиши толук мүмкүн. Эгерде жаз эрте келип, анан кыска болсо, анда дыйкандар үлгүрбөй калышы мүмкүн. Айдап себүү иштерине үлгүрбөй калышы мүмкүн. Жер кургап кетиши мүмкүн. Ошол оорчулук жаратышы ыктымал. Бирок аны азыр айтуу кыйын. Мен айтып атам сизге. Мен ай календарын түзөлөкмүн. 2022 жылга ай календарын түзөлөкмүн, азыр айта албайм. Мүмкүн кыш эрте чыгып кетет, жаз эрте келет, жаз кыска болот, мүмкүн. Мүмкүн жаздын моюну узарып кетет, мүмкүн кышындагы биз көрбөгөн суук ошону жараткан бизге ошо жаз айларында берер, мүмкүн. Ал эми 2022 жылдын январь айында күтүлгөн аба ырайына токтолсок, абанын айлык орточо температурасы Чүй, Талас, Ысык көл, Нарын облустарында, дыйканчылык аймактарда, Алай, Суусамыр өрөөндөрүндө нормадан жогору болот. Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1 градуска жогору болуп, -19-тан -21 градус суук түшөт. Ай ичинде абанын температурасы түнкүсү -10, -15тен -24, -29га чейин. Күндүз -2ден -7, -9, -14кө чейин өзгөрөт. Кээ бир күндөрү абанын температурасы түнкүсү -25тен -30га чейин, күндүз -15тен -20 градуска чейин төмөндөшү мүмкүн. Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт. Жаан-чачындын айлык көлөмү боюнча алганда ошондой эле нормага жакын жана кээ бир райондордо нормадан аз болушу ыктымалы бар. Абанын температуралары ай ичинде өзгөрүлүп турушу күтүлүп жатат. Түнкү температуралары -1, -6 градус сууктан 8-13 градуска чейин суук болуп, жана күндүзгү температуралары -3 + 2 градус жылуулуктан 7-12 градуска чейин жылуу болушу ыктымалы бар. Ошондой эле туруксуз аба ырайы күтүлгөндө абанын температуралары төмөндөп, түнкү температуралары -14, -19 градуска чейин суук болушу жана күндүзгү температуралары 2-7 градуска чейин суук болушу ыктымалдары бар. Айта кетсек, соңку жылдары дүйнө жүзүндө глобалдык жылуулук ылдамдап баратат. Анын таасири Кыргызстанда да мөңгүлөрдүн бат ээриши, кургакчылык сыяктуу көйгөйлөрдү жаратууда. Окумуштуулардын айтымында мындай жылуу аба ырайы дагы 10 жылдай сакталып турса, өлкөдө дагы көптөгөн айдоо аянттары керектен чыгышы мүмкүн. Адистер климаттын өзгөрүшү адамдын сырткы көрүнүшүнө, ден соолугуна да таасир этерин айтып келишет. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.